2023 жылдын 6 декабрында ЮНЕСКО Кыргызстандын атынан элечекти кыргыз аялдарынын улуттук баш кийими катары маданий мурастар тизмесине киргизген. Ага өлкө атынан дагы кайсы улуттук баалуулуктар катталган? Чебер түрмөгүнүн бул чыгарылышында айтып беребиз. Арыбаңыздар. ЮНЕСКО 1997 жылдан тарта жалпы адамзат үчүн баалуу деп эсептелген табигый жана колдон чыккан объектилерди аныктоо боюнча иш жүргүзүп келет. Ал эми 2003 жылдан баштап уюм ар кыл маданияттын материалдык эмес мурастарын сактоо жаатында иш алып барат. 2009 жылы биринчи жолу ЮНЕСКОнун тизмесине Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси кирген. Ал 16 кылымга чейин Баракух деп аталып келген. Тоонун чокусунда мечит жайгашкан. Ал 1000 сомдук кыргыз акчасында чагылдырылган. 2012 жылы ушул эле тизмеге кийизден жасалган кыргыз шырдагы менен ала кийиз кирген. Бир шырдак сапатына жана уймалоруна жараша 2 айдан 6 айга чейин даяр болот. Шырдак болжол менен 1 кылым кызмат кылат. 2013 жылдын 4 декабрында Манас Семетей Сейтек училтеги ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилген. Манас буга чейин 500 000 сап менен дүйнөдөгү эң ири эпос катары Гиннестин рекордтор китебине да катталган. Ал эми 2014 жылдын 27 ноябрында Кыргызстан менен Казакстандын атынан сунушталган боз үй даярдоонун салттуу билими да жалпы адамзаттын байлыгы деп табылган. Ошол эле жылы бул тизмеге Кызыл Суу, Ак Бешим шаар чалдыбарлары жана Бурана мунарасы музей комплекси кирген. 2015 жылдын 3 декабрында айтыш өнөрү Кыргызстан менен Казакстандын атынан ЮНЕСКОга киргизилди. Ал эми 2016 жылы 12 мамлекеттин атынан Ноорус майрамы менен буудай унунан жасалган калама да кирген. Кыргызстанда Ноорус 21 мартта белгиленип келет. Калама ар кайсы мамлекетте лаваш, катырма, жупка, юфка деп ар кандай айтылат. ЮНЕСКОнун тизмесине 2017 жылы көкбөрү ат үстүндөгү эрендердин эр оюну катары кирген. Көкбөрүдө ар бир команда каршылашынын тайгазанына көбүрөөк кулак салганы маанилүү. Кыргыздардын ак калпагын жасоо өнөрү жана кийүү маданияты ЮНЕСКОнун тизмесине 2019 жылы кирген. Калпактын азыр 80ден ашуун түрү бар. 2020 жылы бул тизмеге 25 кылымга чукул тарыхы бар 9 коргоол оюну кирди. Ал эми 2021 жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ЮНЕСКОнун тизмесине Кыргызстандын атынан киргизилген. 2023 жылы аталган тизмеге манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантындагы Манас эпосунун кол жазмасы кирген. Орозбаковдон жазылып алынган Манас 180 378 сапты түзөт. Анын вариантында 600дөн ашык каарман катышат. Кызыгы, мында тулпардын саны эле 129га чукул. 2023 жылы ЮНЕСКО тизмесине биз башында айтып өткөн дал ушул элечек кирген. Соңунда айтарыбыз, Кыргыздын маданий мурастарын даңазалап, бул улуттук баалуулуктар менен сыймыктана жүрөлү. Сиздер менен Мурас телестудиясынын чебер түрмөгү жана мен Айданек Сагынбек кызы болдум. Кийинки берүүдөн жолугушканча айдан аман, жылдан эсен болуңуздар. Баса, сиз бул тизмеге дагы кайсы маданий мурастарды киргизүүнү каалайт элеңиз? Комментарийге жазыңыз.